аппарат токтосо жашоо токтойт деген сөзү да. ИВЛ аппараты да биз ушул мамлекет алып бербейт, кредитке сбор ачып алабыз да. 13 июнда жүлүн булчуңдары атрофия болуп ооруп баспай калган. ИВЛ жана трахеостома менен дем алган балдардын ата-энелери тынчтык митингин өткөрүштү. Алар президент менен премьер-министрге кайрылып, Риздиплан препаратын бөлүп берүүнү жана өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат менен камсыздоону өтүнүштү. Чогулгандардын айтымында алар буга чейин да бир нече жолу саламаттык сактоо министрлигине барышкан, бирок убадалардан кийин деле эч нерсе өзгөргөн эмес. Азыр ИВЛ аппарат менен биз расходниктерге муктажбыз. Даже биздин Кыргызстанда өзүбүздүн акчабызга сатып алалы десек дагы, бир да аптекада бул ИВЛ аппаратка и трахеостомага керектүү эч нерсе жок. Биз дарын албасак, биз мисалы үчүн уулум жөргөлө жатып калышы мүмкүн, кызым окшоп. А дарын алса, мисалы үчүн кызым сакайып ИВЛден чыгып кетиши мүмкүн да. Бир нече ата-энени өкмөт үйүнүн имаратына чакырып, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү жана мекеменин эксперттери жолугушту. Аткаминерлер өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды алууга көмөктөшөбүз деп убадалашты. Андан тышкары кийинки жылдын бюджетине жашоо үчүн зарыл делген Риздиплан каражатын сатып алуу жөнүндө пункт киргизебиз деп ишендиришти. Жүлүн булчуңдардын атрофиясы нерв булчуңдарынын генетикалык оорусу. Анда жүлүндүн кыймылга жооп берген нейрондору бузулуп, булчуңдар алсыздана баштайт. Булчуңдардын атрофиясы айыкпаган дарт деп эсептелет. Бейтаптар ооруну күчөтпөй турган препараттар менен жашайт. Мындай дары каражаттарынын бир флакону болжолу $9,000 турат.